Саламатсыңарбы? Бүгүн биз англис тили сабагында ошол студенттердин дене тарбия багытындагы руханий адеп ахлактык жактан тарбиялоо деген тема менен бөлүшөлү дедик. Бүгүнкү күндө алаңдашуунун алкагында педагогика билим берүүнүн маселелери маанилүү жана ошол өзгөрүп жаткан коомдун алдында жаңы милдеттерди чечүүнү талап кылат. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү келе жаткан жаш муунга ошол биздин сабактарда атуулдук, патриоттук тарбия берүү замандын талабы экени талашсыз. Андыктан адамзаттын тажрыйбасын максаттуу колдонуу жана билим берүү процесси өсүп келе жаткан муунду жашоого жаңы бир кадам жасоого жана ушул дене тарбия багытындагы студенттерди кесиптик жактан даярдоо маселеси турат. Ал эми тарбия маселеси баардык учурда эле белгилүү коомдук функцияны аткарат, ошондой эле социалдык ролду ишке ашырууга жөндөмдүү. Тарбиялоонун мүнөзүн жана маселесин шарттаган этно улуттук салттарга, коомдук тарыхый өзгөчөлүктөргө, белгилүү баалуулуктарга жана мамлекеттин саясий идеологиясына дал келет. Өзүңүздөр билгендей 2008-жылдын ушул Кыргыз Республикасынын улуттук өнүгүү стратегиясында билим берүү системасындагы кескин өзгөрүүлөр пайда болгон жана коомдук жашоо тиричилик чөйрөсүндө бул эл аралык тилдерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен көп тилдүүлүк өсүп келе жаткан муунга терең глобалдык процесстерге биригүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылат. Маданий көп тилдүүлүк ар кайсы улуттун маданий өзгөчөлүктөрүн, каада салттарын, жүрүм турумун, эрежелерин белгилейт. Андыктан аны бул дене тарбия багытындагы студенттерге маданияттуу, улуттук спорттун түрлөрүн билим берүү жана ошол өзү окуп жаткан чет тилиндеги ошол өлкөнүн географиялык абалын үйрөнүүгө милдеттүү. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт багытында кесиптик билим берүү жогорку окуу жайларында болочок адистерди замандык, илимий, теориялык жана методикалык жактан терең билимдүү болуулары абзел. Билим берүү системасы чет тилинде эркин сүйлөгөн, башка маданияттын өкүлдөрү менен чет тилдерде кесипкөйлүктү баарлашууга даяр, компетенттүү кесип ээлерин даярдоого милдеттүү. Көп багыттуу дене тарбия жана спорт багытындагы студенттерге түрдүү окуу куралдары чыгууда. Алардын бирине токтололу, бул ошол англис тилинде пикир алышууга, туура жазууга, туура сүйлөөгө жеткиликтүү деңгээлде англис тилин окууга багытталган. Дене тарбия жана спорт багытындагы студенттерге арналган окуу куралдар бул аскерге чейинки даярдоо, дене тарбияга багытталган тесттер, текстке чейинки, тексттен кийинки тапшырмалар бар. Демек, бул кеп ишмердүүлүгүнүн түрлөрү боюнча берилет. Биринчиден окуй билүү, сүйлөй билүү, уга билүү жана өзүнүн оюн жазуу түрүндө билүү, жаза билүү. Демек, бул биздин окуу куралдарыбыз бир гана дене тарбия багытындагы спорт багытында эмес, ал эми түрдүү багыттагы ушул лексикалык этноспорт, улуттук спорттун түрлөрү 3 тилде берилип, терминология менен коштолот. Окуу куралыбыз ушул чыгармачылык жактан карасак дагы, бул окуу курал ушул биздин дене тарбия багытындагы студенттерге арналат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.